жалпы чоң жыйын башталганга чейин маалымат берип сүйлөшүп элек. Анан убакыттан дагы эч кайда калбай эле ар бирибиздин атамдыкта жумуштарыбыз болду. Анан өзүңүздөрдүн маалыматыңыздай бул курултай президенттин Садыр Жапаровдун Конституцияны бекитип калган нерсе. Кээде суроо берип атат. Бул курултайга бара тургандар бир же 2 жылда бир шайлап койсо болбойт беле? Же 2 жылда 3 жылда болсо болбойт беле? Жыл сайын чогулуп беребиз деген ар кандай суроо берип атат. Бул суроолор ошол мыйзамда бекитип койгон. Конституция өзгөртүлгөндө баш мыйзам, калган мыйзамдар бар, Конституциянын негизинде калган. Ошого байланыштуу Конституциянын бекитилген мыйзамга баарыбыз башкача жашашка туура келет. Ошол мыйзамдын негизинде жашап аткандан кийин. Ошого байланыштуу курултай маселеси жыл сайын болуп турган нерсе. Өзүңүздөр белгилүү болгондой 22 жана 23 декабрда Бишкек шаарында Кыргызстан боюнча делегат барып катышат болду. Бирок мөөнөттү кайра президенттин буйругуна ылайык 25 декабрга жылдап туруп, ошончо эле маалымат беребиз. 22-23 декабрда курултай болот деп атсам, бирок датасы 25 декабрга жылып калды. Ушунда маалымат берип айта кетейин. Анан жогоруда айткандай бул жыл сайын болот. Эндиги жылы Кудай аман койсун, баарыбыз аман болду. Эндиги жылы да кайра ушундай дайрачада чогулуп кайра курултайга барып ушу делегаттарды шайлайбыз. Ошого байланыштуу буга биздин как төрага катарындагы жергиликтүү кеңештин депутаты катарындагы айлык көйткөктө иштеген айлык аппараттар эч кандай сунуш да бере албайт. Ошол адамдарга делегат болуп курултайга бара албайт. Бул карапайым калктын арасынан чыгып бара турган адамдар шайланып барыш керек ошол. Былтыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой Жумаша Самалиев мектебинде болгон Отсул айылында. Анан калыстык болуш үчүн баары эле бир жерде боло бербесин, ар кайсы айылдарда болсун дегенде сунуштар түшкөн. Ошон үчүн бир жерде Бозбул айылында болуп атат. Ушу Бозбулдун айылы бизге ушу жергиликтүү кеңештин депутаттарына ушу айыл башчыларына терең ыраазычылык, ушу жерде уюштуруп жакшылыктарына катуу ачып берип жүрүп баары жакшы мамлекет тартылып атат. Анан курултайга бара турчу адамдар кандай талаптарга жооп бериш керек? Мен жогоруда айтып койдум, дагы айта кетейин. Өзүн башкаруу иштеген адамдарга боло албайт. Карапайым калктын арасынан чыгыш керек. Соттуулугу болбош керек. Соттуулугу жоюлу электерде болбойт. Анан кээ бирөө өзүнүн бир иш кылчу байкабай калып, байкабастан өтүп кетиши мүмкүн. Делегат. Бирок биз азыр мурун ошентип сурап аткан, соттуулугу тууралуу маалымат сурап аткан. Ички иштер министрлигинен азыр быйылкы иш боюнча андай суратпайт экен, барат, анан тияктан өзүнүн текшерип чыгарып алышат экен. Мамлекеттик органдар тарабынан. Ошон үчүн барам деп өзүн көрсөтүп турган кандидаттар болсо өткөн кеткенге эстеп койсоңуздар болот. Бул мемлекеттик карап койсоңуздар болот. Бияктан жашынып барган менен бирок жогору жактан чыгып калат экен. Анан эртең күнү бара болбош керек. Бүгүнкү шайлоодо, делегаттардын шайлоодо 2 адам гана шайланат. Анан 2 резервдүү болот. 2 основной бара турган адам, 2 резервдүү болот. Себеби резерв эмне деген маани түшүндүрөт деп турган болсо, ошол да 1 айдан ашык 2 айга чейин убакыт бар да, курултай болгонго чейин. Почти 1,5 ай, 2 ай. Балким шайланган 2 адам ошол күндөрдө балким зарыл иштер чыгып калышы мүмкүн. Эми жашоодо форс-мажордук ситуация болуп калышы мүмкүн. Ооруп калам же чет өлкөгө чыгып кетем. Ошолдо запаста турган резервде турган адамдар, ошолордун толуктап бара турган адамдар. Ошон үчүн бүгүн шайлоодо 2 адам нак бара турган адам шайлайбыз, анан 2 резервге шайлайбыз. Анан бара турган деген жүрөгүндө жалыны бар жакшы биздин патриот адамдарыбыз болгон болсо, бүгүн шайланып турган болсо, баары келетейин. Тиешелүү кагаздарды койгузушка туура келет. Анан биздин катчылар ошол шайланган адамдар, основной болуп шайланган адамдардан резервге шайланган адамдардагы телефон номерин алып, биринчи күнү Кудай буйрса. Кимдер шайланасыңар билбейм, анан өзүңүздөр шайлайсыздар. Ошол адамдар именно жана карап колдонган Кысуча деген фотосалонду билебиз. Ошол 4-6 форматтагы эки сүрөттөн түшүп беришибиз керек. Бара турган адамдар. Ошону жоопкерчиликке алып коелу. Мен резервге барбай калам, мен түшүп бергенден эмес, бирок резервге барып өзүбүздү көрсөтүп же бир топ адамдар сунуштаган адамдар ошого шайланып калса, биринчи күнү эч калбастан тиешелүү толуктар биздин районго беришибиз керек. Баары суроо жооптор болсо азыр
сессиясын башлай бериште ошондо бир аз сүйлөшүп алалы алдын ала. Анан ушул убакыттан уткандай болобу. Аз дагы бир эки адамдар келатат, келсе анан толуктап башлай берели. Эмне үчүн 1-ноябрь ушул ишемби күнгө бекилип калды, башка күнгө жылдырса болбойт беле деген суроону да берип атышат да. Бүгүн толук балким бир эки адамдар келип калды. Биринчи күнгө кылсак болбойт беле, кечээ жума күнү кылсак болбойт беле деген суроону берип атышат. Андай болбойт. Бизге жогорку президент администрациядан келип бизге маалымат беретинде жогору жактан адамдар ушул күн белгиленген экен жогорку тараптан. Ушул дата белгиленген, ары да жылдыра албайбыз, бери да жылдыра албайбыз. Убакытты да түштөн кийинге да жылдыра албайт экен. Саат түштө чогулуш өтөлү деген да болду. Чогулуш өтүп протокол толтуруп тиешелүү кагаздарды жыйнагычы да кечип кеткен. Ошолдун да алдын ала суроолорго жооп берип койгон. Анан былтыр болгондо ошо келген катышуучулар чогулуш өтүп жыйналып отуруп бир добуштар ушу былтыр мамат айынан барган, анан 8 айынан барган. Анан ошондо маалымат ретинде айта кетейин. Анан калган эми мен бул айында болот деп мен айта албайм. Анан калган өзүмөрдөн келип кеңешип ким көбүрөөк ошол адамдар барат. Колунда делегат. Ошо калыс жагына карап коелу. Анан мен азыр официалдык иш-чара башталганга чейин былтыр шайланып ушу эки адам барган, бирөөсү ушу Маманайдан Андет мырза барган, бирөөсү тегиш айынан калган барып келет. Ошол себептен бирөөсү барып курултайга барып, ушу биздин райондун бөлүм көйгөйүн ушул жерден түзмө-түз президенттин алдында көйгөйдү көтөрүп, ошол көйгөйлөр көпчүлүгү Кудайдын буйругу менен ушу адамдардын себебинен ушу көйгөйлөр бүт маселе чечилди и чечилип атат. Ошого байланыштуу Талантов мен сизге бир ооз сөз берип коеюн, бул иште бир ооз маалымат берип койсун. Былтыр барып келген киши катары. Ошого сөз берип коюп атат. Келиңиз. Дальше. Таркайлоо протоколуна болбойт. Кагаз түрүндө дагы районго тиешелүү маселеде кагаз түрүндө жазып ала кетсек болот. Себеби аяк болгондо биздин кабинет министрликтин бүт күчөлөрү отурат, ошоко тиешелүү Айыл чарба министрлигине, ички иштер министрлигине, прокуратура тармагына тиешелүү вопростор ошондо жакшы мүмкүнчүлүк болот, түзмө-түз берип кеткен болот да. Ооз эки айтып чечпей алгандар кагаз түрүндө берип кетсеңиз болот. Анда дагы маселени чечелер, урматтуу катышуучулар. Жыйындын күн тартибин арасында бир маселе бар экен, бак өзүңүздөр кеңеше берсеңиздер. Жергиликтүү коомдоштуктун жыйынынын эсептөө комиссиясынын курамын бекитүүдө, буякта эсептөө комиссия түзүлүш керек. Тагамбестанда. Ошол өзүңүздөр шайлай берсеңиздер. Себеби бул жерден азыр добуш берип башталат да, бул барсын, Асан барсын, үчөө барсын деп. Анан эсептөө палатасына кирем деп турган адамдар колуна көтөрүп өзүңүздөр суруштай берсеңиздер болот. Ал эсептөө палатасына кирген адам менен кандидатка добуш берген акылуу. Анан мен эсептөө палатасына кирип калдым, мен добуш бере албай калам дегенден алыс болуш керек. Анан дайыр маселе бир адам бир эле кишиге добуш берет. Ушуну жакшылап белгилеп алам, бир адам бир эле кандидат. Асан чыккан, мен чыктым мисалы. Мен Асанга добуш бере алам, болду. Анан эртең бир аздан 5 мүнөттөн үстөлүп келсе сол колду көтөрөт. Андай болбойт. Ошол үчүн бир адам добуш бир эле адам берет. Анан эсептөө палатасына 4 колду да көтөргөн. Анан эсептөө палатасына кирем деп турган адамдар болсо өзүңүздөр сунуштап чыга берсеңиздер болот. Буякта канча жазуу бар. Эч тартынбастан, уялбастан сунуштай берсеңиздер болот. 3 адам, 5 адамга чейин эсептөө палатасын шайлап
камбажик келгенде işte ошого байланыштуу бекетин кечирип кетип калдым. Ушуна кечирипсиз. Жумалардан баштап графиктерди түзүп, айылда мусорларды чыгарып баштадым. Андан тышкары 2 повада сотпой, 1 повасы болсо чоң 25 тонналык пова. Бул шаардан тышкары астында айдасынан бөлөк менен. Кыштын жоктары силер арпа сырылым өтүп, ошондо план менен алдык. Экинчиси болсо 7 тонналык майда жумуштарга алып келмек. Мамбарына 2024 жыл март айында 3 айлыктан кошулуп, бул Каражал, Бөрүбаш, анан октябрь айлыктан кошулуп, бүгүнкү күндө айыл аймакта 10 айылыбыз бар. 10 айылыбыз калктын саны болсо азыркы тапта 16.900 адамды түзөт. Мен өз бияктуу көрө берсеңиздер болот. Мен бар ар бир айында болуп аткан болуп жүргөн жумуштарды өз сөзүм айтып кете берейин информация катары. Бияктан эң чет жагынан баштаганда Черек айылында былтыр 24 жылы көп жылдан бери ремонт мектепте эчкандай ремонт болгон эмес. Ошол экен 2.800.000 мектепти капиталдык ремонт оңдоп түзүүдөн өткөрүлдү. Андан тышкары 25 жылы 1 километрде асфальт салынды Черек айылында. Андан бери келсек Бөрүбаш айылында. Бөрүбаш айылында жакшы кабарыбыз бар. Бул Советтер Союзунда 70 жылы салынган мектеп бүгүнкү эскилиги жетип, аварийный состоянияда болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө Бөрүбаштын балдары окуучулары мурунку Советтер Союзунда салынган бала бакчада окуп жаткан. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттен депутаттардын колдоосунда ПСКсы 275 орунду мектептин ПСКсы бүгүнкү күндө бүттү. Строительствого выпусктун списогуна кирген. Кудай буюрса могуки ноябрь, декабрь тендерге берилип, жаз алды менен кудай буюрса ошо жаңы мектептин курулушу буюрса боюнча. Бөрүбашта майда чүйдөн жумуштар жүрүп атат. Анын баарына токтолгон бар. Чоң эле эмелерди жасалган жумуштарды айтып кетейин. Кийинки ай болсо бул Бозбулунду өзүңүздөр көргөндөй ушул имаратты былтыркы жылы түрткү бериш капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрүлдү. Баасы 3,5 миллион эректесинде. Андан тышкары райондун фонддон акча бөлүнүп, сиздер отурган ошо отургучтарды алынып берилди. Бул маданият үйү боюнча. Андан тышкары келаткан байкасаңыз керек, мурунку башкарманын проблемасы бар экен. Эски зданиясы, ошол жерге капиталдык ремонттон оңдоп түзүүдөн быйылкы жылы жаздын алды менен бүтүрдүк. Аяка 3 миллион 200 сом эректесинде болду. Буякта райондук фонддун колдоосу менен бүгүнкү капиталдык ремонт болуп өттү. Бүгүнкү күндө ошо ичи маршрутчу зал катары колдонулуп атат. Андан тышкары республика ДУдан департамент дорожного хозяйстводан өзүңүздөр көрдүңүз, ички почти 1,5 километр жол асфальт салды Бозбулун боюнча. Кийинки айга өтсөк, Тегишчил айылы боюнча. Тегишчил айылы боюнча азыр бүгүнкү күндө чоң курулуш жүрүп атат. 275 орунду мектеп салынып атат. Андан тышкары быйылкы Өскөр өнүктүрүү фондунун колдоосу менен мурунку айлык мектептин имаратын бала бакчага перепрофилирование кылып, бүгүнкү күндө ремонту бүттү. Аяктан 7 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө капиталдык оңдоп түзүүдөн өттү. Жакын арада буюрса ачабыз да, 60 орунду бала бакча болду. Тегишчил айылы боюнча берки Тегишчил менен Каражалдын ортосунда асфальттоо бул эмеден кетип атат. Департамент дорожного хозяйстводан кетип атат. Бүгүнкү күндө астыңкы основаниясы даяр болгон, бирок текке каршы азыркы топто бүтүп жоктур. Ошол жерге асфальтты жакын арада бүтүрөбүз деп сөз беришти.
180 орынлуу ПЗЦ даяр болду. Байым мен 5,5 капиталда Бишкекке алдык. Аяктын нарык баасы 196. Ошо азыр сметасы биздин колубузга тийди. Жакын арада келет жылы курулуш иштери башталат. Бул бала бакча жандан тышкары эски мектептин зданиясында Министерство образованиядан 3 сааттык бала бакчада 3 миллион 300 берекесинде капиталдык ремонт өттү. Андан тышкары жарым калып калган жарым корпус. Аны болсо 3,5 миллион сом менен бүгүнкү күндө чатыры жабылып ичи тышы оңдолуп атат. Аны болсо баягы элдин пенсионный возрасттагы кишилерге суранышканда биз ушу барганга иш жерибиз жок болуп атат. Жок дегенге шашып ойлоп шахмат ойногонго имарат жасап берет. Ошо андан тышкары 24-жылы 1 километр түркү бериш грант менен 1 километр жол асфальт алынды. Андан тышкары УКМК тарабынан мурунку советтер доорундагы гараж бар экен. Өзүңүздөр көрсөңүздөр жаңа наркы башында. Ошол жерде мамлекет айрым көтөрүп берилген. 4 жыл болсо тегереген курчоо, анан астын эме боросу болсо, засыптан токтогон быйылкы жылы болсо райондун фондунан акча бөлүнүп, жана бокстар бар болчу. Ошо бокстардын колуна тегереген курчоо, үстүн жаап, бүгүнкү күндө ошо 19 бокс ремонт бүтөйдүп калды. Андан тышкары жанында үй бар болчу, ошол жерге капитальный ремонттан азыркы күндө өткөрүп жатабыз. Жакын арада ачылышы болот. Биздин пландар боюнча 19 гараж бар бокс. Ошол жерге арендага берсек деп жанагы терезе чыгарган жолу башка ишканаларды ачып арендага берели деп жатабыз. Боросун болсо ошо азыр бул баарыбызга белгилүү болгондой авторынок мал базарынын ичинде эмес да, азыр аякка барып ошо авторынокто ошо жаңы көчүрөлүп деп сүйлөшүп жүрүп. Андан тышкары муниципалдык ишкананын эмеси техникасын баарын ошо жерге топтоп ошол жактан иш алып барган болот. Так, жол айылы боюнча чоң элек 93-жылы ошо мектеп салынды. Аякта 3 кабаттуу мектеп 93-жылдан бери капиталдык ремонттон өткөнбүз. Ичи тышын полный капитальный ремонттон буюрса бүтүп калды. Жакын арада ноябрь айында ачылышын кылат. Аяктын баш аягы 25 миллион сом сакталды. Ремонт жакшы жүрдү. Буюрса ушу ноябрь айында Зура Сооронбайдын 100 жылдык белгилеп турган мектебин ачылышы болду. Так, андан тышкары жол болуп бүттү. Маман айылы боюнча 24 ноябрь 25 быйылкы жылдын башы менен жаңы суу топтоочу мунарасы ошол эмесинен экинчи суу топтоочу мунара курулду. Аякта 4 миллион 900 сом Скорый фондуна берилди, бүгүнкү күндө ишке берилди. Анткени өз жагынан суу жаңы сюжеттер ошо экинчи вода забордун машинасынын бүгүнкү күндө алып ишке берилди. Андан тышкары мектептин 13-жылы салынган мектеп бирок тамы жука болгондугуна байланыштуу ичи суук болуп, анан быйылкы жылы 4 миллион 600 болуш керек. 4 миллион 600 менен райондук Аксу райондук фонд аркылуу тышкы жылуу болсун бүгүнкү күндө бүтүп атат. Андан тышкары баарыңар билесиңер, биз айыл өкмөттүн имараты жок болгондугунан кооперативдин имаратын отурганбыз. Анан былтыр декабрь айынан баштап мурунку Советтер Союзунда бала бакча салып, көпкө чейин каралбай калган
имараттын мүмкүндүгү 19 ошо сүрөттө көрүп калсаң ошол жака көчүп келдик. Бул болсо Өскөлөнүн фондунан, райондун фондунан 7 миллион 800 болуш керек. Ошондой сумма менен ошол жакта иш алып атабыз. Так, мындан үй болгонуна байланыштуу жергиликтүү бюджеттен бир акча бөлүнүп 300 орунду азыркы заманбап кинотеатр болуп ошол жерде азыр дайыр болуп келерки жылдарда ошо укска болобу же кайсы бир эмелерге курууга сунуш беребиз. Ошо маман боюнча. Андан тышкары андан ары барсак 33 кайнардын мектеби тоже Советтер Союзунун капитал 19 өткөн эмес, быйылкы жылы ошо Өскөлөн фонду жана өнүгүү фонд аркылуу биринчи 9 миллиондун сомун тегерегинде биринчи тарих болду капитальный ремонттон өттү. Буюрса баягы ушундай жумуш жүрдү. Так, 33 кайнар андан тышкары азыр айдар ошо трансформация баягы майда жумуштар жүрүп анан негизгисинен азыркы таптан өзүңүздөр көрүп атсаңар өлкө боюнча чоң жумуштар жүрүп атат. Иштер жүрүп атат. Мурун райондо болгон бир чоң капитальный ремонт болсо ошону аябай чоң жарыялаш керек. Азыркы тапта ар бир айында иштер жүрүп атат. Азыркы тапта биз өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен мындай чоң акчалар жок. Мунун баары эмеден келип атат. Райондук фонд, Өскөлөн фонд, мамлекеттен келип ушундай жумуштар жүрүп атат. Ошондон келерки жылга быйыл карап көрсөк, негизи айылдардагы сот объектилерин капиталдык оңдоо түзөө иштери толугу менен бүттү десек болот. Келерки жылы 25 азыр түпкү бериш грант менен 5 айда 1 километрден ички жолду асфальттоого өтөлүп атабыз. Заман талабы ушул болуп атат. Азыр техника келип атпайбы? Техника келди. Өнүктүрүү фондунан негизгисинен 5 тонна солярка бөлүнүп берилген. Азыр акчасы да соляркасы даяр турат. Бул панелдик машинада оформление болот. 3-4 күндөр мындай деп чечип атабыз. Bir ayda толук кандуу эле жолдордун баарын засыптасын бүтүрүп, жыл сайын эле баягы ушул айга элек берилип, 3-4 жылга жеткенде жакшы засыптап болот. Пландаштырып атабыз. Анан баягы өткөндө ай башыларды чогулуп ичкиге баягы тааныш болбосун, ошол 10 ай башында жыйылып бармасак жаңарык утуп чыкты. Жаңарык болгонун наабыз экиле көчө бар. Эки көчөсүн толук кандуу турган маман айылын өтөлүп атабыз. Негизгисинен маман айыл мындай экен, центрде болуп эле негизгисинен жакшы эметке бар. Бүт жагы калап кетти, жакшы эметке бар. Айыл башы жолунан көп маселелерди каралбай жатат. Ошондуктан быйыл ушу 2 айда жылдын аягына чейин толуктан ички жолдор басып бүтүрөбүз деген оюбуз тийгиз. Андан тышкары райондук фондунан биринчи жолу райондун 113 миллион сом берген. Жана айтып атпайбы райондук 113 миллион район боюнча ар бир айыл ушул нерсени бөлүнүп. Ошондуктан ушул жумуштар жүрүп жатат. Келерки жылга азыр акимибиз айтып атат, ушу районго дагы 500 миллион алып келип, ушу айылдын ичинде инфраструктура алып келип, бала бакча, футбольный поле бар экен, эс алчу жайлар жок экен. Ушу паркка да көңүл бурушубуз керек. Анткени азыр айылдарда биздин келиндерибиз, кыздарыбыз, балдарыбыз кечинде чыгып сейилдеп басайын десе эч жери жок экен. Ошондуктан азыр айылдардын эмесинде муниципалдык жерлер болсо ушу парктарды куруп, сейил кылып турабыз. Азыркы заман ошондой курууга да проекттерибиз бар. Андан тышкары үчүнчү боло келди. Мусорубуз болсо ошо 15 тонналык чоңураагын алган себеби
кичинекейин алсаң бир айдан бакет болуп калат эки ай бир күндө бир ай эки айды камтыган чоң ортончусу болсо ортодогусу жанагы хова лопатасы эмесинде бул болсо жанагы кум ташлап андан чыгарсың кар сүрткөндө ошону байкалап кийинкиси болсо кичинекей жети тонна эки күндүн өзүндө жолдун жээгинде мусор тазалап өзүнүн жеки болгону ай башчыларга жаман көрүнүп сен машинадан чыгарсаң булар айылдан чыгарышат ушундай маселе болот. Жол болмастар болсо жол бербей Азыр уксак көбөл айылдарда жолдорду жасалып атат да. Өткөндө карашал айылына айыл өзү келди эле. 10 күндүн ичинде биз баштап бүтүрүп беребиз деди эле. Андан бери уже 2 жума өттү да. Ушуну эртерээк чечип берсеңиздер жакшы. мындай болот да, бул айткан жол транспорт министрлигине караштуу да. Биз айтып атабыз. Айткан менен булар биздин астыбызга эмес да. Бирок бүтүрөбүз деп сиздердин өзүңөрчө айтылган. Менин өзүмчө чалган. Убадасын берген жеке башчылык. Бирок бул деген негизи быйылкы жылда пландалган жумуштары негизи по-любому бүтүш керек. Себеби булар Жайына эле башталды эле ушу. Ошо жайында уаңган бүтүрөт. Мына азыр бөлүү башты киребесинде дагы канча жылдан бери жасалбай жатты. Көчө жакында бөлүү башты шаарга кирген жагы болсо ошо көчө. Keçede. Көчөдө. Keçede. Анда канча бул да ошо жанагы сендик жасалып барбы? Ошо элек да 35 жыл. Бул сен жакшылыктан көрөм, мен чынтаа чалып. Сипка менен жаңы жака коюлган жаңы трансформатор коюлган. Сипка түшүп калды. Хорошо, мен чыккандан кийин андан чыккан кичине эстен чыгып кетиптир. Азыркы тапта ар бир айда жана Новостройдо бар эмеспи? Новостройдогун көбүнчөсү бар свет проблемасы болот. Азыр ошол менен акимчилик менен да сүйлөшүп калып, бул ресмен да сүйлөшүп атат. Алар айтат, материалдар берсеңиз куруп берели. Эми жылга пландаштырып атабыз да, столга жанагы кабелдердин трансформаторлорун алган. Ошо бөлүнүп болуп атат, бүт айылдар. Челик айылында бөлүп башкарды, мамандар Новостройдо маселе болуп атат, ошо жерде билебиз 26 ада именно была электричество кабелдер пландар. Муну азыр мындай болду да, негизги азыр мыйзамдардын талабы боюнча мусоровоздун нарк баасын эми билдик да. Нарк баасы негизгисинен жанагы киши башына алып атасыңар. Ошол жерге закладываться этилет да, стоимостчу. Анда азыр бизде уже эмеси бар, таблицасы бар. Таблицасы бар, ошол жерге санап чыгабыз. Санап чыккандан кийин канча сом болуп кеңеш менен сессияга салып кеңеш бекитип берип ошонун негизинде иш алып барат. Анан деген урматтуу агайын туугандар, буну төбө макулат кетишмиз. Азыркы тапта бизге өкмөт тарабынан талап коюлуп атат. Бул муниципалдык ишкана болсо, ошол жерге бүт айылдар баарын ошо список менен эле 11 коюп бухгалтерский программа. Ошол жака киришип туруп, ар бир адам саны менен берилет. Жакта азыр бөлүп баштыктан шаар ташлаткан, жол болуп шаар ташлаткан. Азыр таста өзүнүн колуна алып, өзүбүз таштайбыз. Бул баасын айтабыз. Биз жөндөн бааны 25 сом 30 сомдон кое албайбыз. Себеби эртең учетный палата келет, учетный палата
Emnen negizinde o bardıq oyunlar degende biz yani özümüz kapitalizasyon sanat turgan ellerge Musa çıkartın aslında ağırlayıp ötürür, çok çıkartın ötürürüz. Özümüzün başına gelişini azaldaydı. Azırkı mizanlı talaplar boyunca kımbat da koyulmayız, arzan da koyulmayız. Tabletsada qanday çıkıp o şeklini koyup iş olmaz. Hazır özümüzde belli oldu. Bu sefer işte ilgili bu iş çıkmaydı. Alan zarfatların mayanat biz hazır kullanıştırıp olsanız bu Musa Rovoz'un elesinin mayın, da işte kişilerin aylığı çıkıp besledik. Элек мынабай иштегенден бери чындыгында бир топ жакшы жыйынтыктар чыгып атат. Терең ыраазычылык билдирем сизге. Биз мектепте аябай жакын соңунда 1-этаж 73 жылы ишке берилген. Ошондон бери капремонт жүргөн эмес биздин мектепте. Анан сизге аябай чоң ыраазычылык. Буюрса мына бериле турган болуп атат. Жакын арада столовойбузда дагы жаңы оборудованиялардын баары келди. Биз орун программасына, азык-түлүк программасына киргенден бери бүт эскирип, так жардын чыгып калган, ошонун баардыгы жапжаны эмелер келип атат, оборудованиялар. Анан для полного счастья дагы эмки жылга планга киргизип койсоңор, биздин мектептин тышын жылуулаганга, анан еще плюс 2-этажды полностью ремонтун өткөрүп бергенде. Жолубуз дагы аябай сонун болду. Мен кайрылып жазып койдум эки жакка, бирок азыркы учурда көйгөй бар, аябай катуу жүрүп атат. Аябай жарышуу болуп турушат. Анан ушуга да сиз өзүңүз көңүлүңүздү бөлсөңүз. Рахмат сизге. Суроо жок. Меники службада өзөзүлөр маман айналдым. Баягы мааракет өтпөгөндө кололарды камаздар көйгөйдө бир аз. Коба камаздар ужон өтпөй айынан. Ошолор кайра баштап өтөт. Өзү байкатасың, ушкана жапасың, ушкана балдар чалып. Жолду байкасың, ошолор тататат. Жапан жолбойбу. Ошону дайым жол контролдоп, полиция ГАИ болобу, ошолорду тыйсалып берсең, а то бул бүт отурат, жакалашып алып келип болот. Айткан укпайт, сиз айтсак. Өткөндө мындай болуп калды, именно ошо жайга өтпөйбү, отуз ушкана жолдосун маман болсун. Бияка районго да жазганбыз, акимчиликке жазганбыз, анан эмеге ГАИге да жазганбыз, ушуну карап бербей. Бизде токтоткондо өткөндө отуз кайнап балдар токтоп, аяктандар баары чек алганда карап берген азбат. Анан айтса, ал узулдап кетти, biraz эсимде бар. Бирок кайра биз аны түшүндүрмөсүн бергенбиз. Аларга биз тургай айттык, отуз жылдан чукайдандан маман ортосуна эсеп ала саламызбы? Ошол жолду жасап алып, маселе жок, ошол менен бирип чыга берди. Ошондо талап коюпбуз, андагы жол эсеп алып. А жанагы жол качынчысы болот, аэропорттун жанындагы жол? Аэропорттун могу бирки аяктагы бүгүнкү күндө жумуштар бүтөйүн деп калды, жакын арада ачылат. Бул жанагы мамандын мүчөсүнөн чыккан, бул эле жактан чыгат. Шаардын эсен амандык магазини барбыз. Ошол жактан чыгат, жылы асфальт төшөлбөйт, акчаштан жол. Жакын арада ачылат. Анан азыр жакты эпичте салып турган себеби деген бүт бар, өз жакты жол менен действительно аябай нагруженный кетип. Мамандын тротуары жок, балдарга аябай оор келип атат. Эми бияктан азыр дагы айта кетчү нерсе, кулагыңарга алсын сырга негизгисинен эмдиги жылдары центральный көчөлөрүн тротуар салабызга пландаштырылып атат. Бирок ошенткенде көбүнчөсүнү башынан аягына чейин, мисалы үчүн мамандыкта башынан аягына чейин кыскартылат. Заводдордун ошонун баары ичине кирет да. Бүт баары чыгып кетишкен. Жана асфальтка чейин чыгып алышты. Анан азыркы тапта действительно бул маманда аябай маселе да. Башынан аягына чейин балдар трассага менен басышат. Ушул маселе. Кудай сактасын жок. Анан жанагы жыймаянын деген неме чыкпадыбы? Ошол Участники движения болуп атат. Же булардын же правасы жок, же техпаспорт эчтекеси жок. Бирок трассага чыгып алып атат. Муну кандай десек, азыркы тапта эмелеп атат. Ошол экен мыйзамдар чыгып атат. Оказывается, бул жыймаянда эмес жок экен. Мыйзамы жок, ушундай жок деп иштеп жүрөт. Буларда жакын арада протест бар. Бул негизи үйдүн ичинде кожолукта эле оокат кылчу транспорт. Алар чоң трассага чыгып кетет.
Аны районда да бір айтып дачалар боюнча негизи жалгыз эле баягы Жыргаландык эмес, анан тышкары Атайдын алып караганда баягы кошулбадык да. Мурун Михайловский дача деп коет, городской дача. Мурун деген городдо эмес, бүгүнкү биздин алтын арашкан аймагынын территориясында болуп, ошол бизге кирип кирди да. Мындай болуп атат. Biz muna pısmada bazı kavgalar azıcık zaten biz arkadaşlarımız biz ne iş yaparız? Bayağı bir şey yapmak. Negizde emes mizamı çıkan mı? Yolası çıkar etmiş. Kanda iş yaparız. Yolası düşse 24 daşalar boyunca iş yaparız. Fakat yolası yerinde. Çok kaldı. Medyada bizge gayret yok derken senin teritoriyada Biz çeyrek aydan uşağız. Siz ayıp ötkende ele şu namaz proyektada stol bacağı ayıbay. Koyu mesele oladık da. Anan taza su buluyor bayağı. Ana bayağı göçede bilesizler, murun kadar bir transformatörümüz var. Oşoda qo'shimcha olib bag'ida uy o'chib nag'us bo'lib o'sha problem bo'ldi. Ana bu mektep bo'yicha da bizniki bor. Жақсы bugacha endi yaxshi ishlar bo'lib kelyapti. Yo'limiz o'ng'alyapti inshaalloh. Yoshlar demirgilarga bizlar ko'p salom qilyapmiz. Jo'natibizlar. Ana mektepdagi oshxonamiz. Talab qarayman, javob bera olmayman. Yaxshi bilib qo'yishingiz kerak. Ana shu жағын жақсылап қарап берсеңіз. Ана бізде де активный зал, жаңағыдай спорт зал жабылып жетіссіз де білесіз. Меншік пауыз тұрады, ошол жақтарын жақсылап қарап берсеңіздер деген сұранышымыз. Жастарға кішкене қарап тұрбайды иншалла. Бияқта тазасы боюнча айтпай калдым. Каражан, Тегизчил, Боздугум, ана бери баштык. Өзүбүздүн жылда эмеге келген строительство бар. Бул строительствого Bunun bari bütün neyles kalgan, bular emeden ekspertizi o şarttan içinde karmalı olmuştu. Yok, bir içinde stayitsi. Yok, bu yıl başta basında 26 yıl uzadı. Başlayın, stayitsi başlıyor. Canı, kurulmuştu. Çeyrek ayı boyunca kaza sözünde oldu. Bunlar da Dünyelik Bank'tan gelirken de programlarını çıktı. Dünyelik Bank'tan programlarına gelirken Biroq Dünyelik Bank'ta özünün var, ereje yolları var ekan da. Ana naseleniyaga qarab chekitni ayaqqa kiyib soldi nedavno. Ana hozirgi taqda bu Misrda dokumentim bo'lsa, bizga oblastda naqshasi qaraldi. Hozir boshqa yo'llari bor, o'sha yerda жұмышын olib boramiz. Bizda bu endi 2 ay ichida dokumentlarni tayyorlasak Да. Яна жери жағы боюнча бул биздин айылдыкыда аябай мурунку токтомдор чыкканы анан азыркыга чейин ошо бүтпөй жатканы бизге аябай чоң маселе ушул тийишти. Бияктан именно жанагы мындай болуп калыптыр силерде. Чериктики анан эменики Каражалдыкы. Бул Muna mizam жүрбөдү беле. Мурун кайрылыктар ушуларды жасадык деп биз билген эмеспиз. Болгондорду иштеп барып атканбыз. Андан кийин элдер кайрылып баштаганда селкиндөө болуп калды чериктикке. Тереңде үйлөр болуп, ортосунда саз жактар убагында үй салынган эмес экен да. Анан кийинчерээк ошо саздарга карта боюнча жайып болуп, ошол жакка үй салынып туруп ортосунда. Анан ал боюнча бүгүнкү күндө тапашыбындасы бүткөн, генпланды жасап алып, жакын арада генпландар түзүп, бүткөндөн анан мунапсыктын баарынан арыз кабыл алганбыз. Негизи өткөргөн Сен азыр арыздарды даярдап, протокол жүргүзүп, мунапсыз иштен атабыз. Эми селдикке анан каражат ушундан. Турган үйлөр мурунку эле үй айып деп чыгарып койгон. Бул мындай сизге түшүндүрүп берип атпаймынбы? Канча үй бар экенин билесиз, ортодо көчө бар эмеспи? Бул Советтер Союзунда аякка саздап ташталган жер окшойт. Анан калк кубаныч калктангандан кийин суулар кеткенден үйлөрдө 90-жылдар салыныпты.
Бирок карта боюнча жайыт деп калып ошончо калып калган да. Бирок аэропорт менен токтолуп чыккан, бирок жердин категориясын алмаштырган эмес. Азыр напыс мыйзам менен бүтүп беребиз. Себеби калды ана моюнда кара жабылды. Башка айылдын мунапыстары боюнча бүгүнкү күндө уже аякты этабына келдик, пустой участоктор боюнча. Ошолор боюнча арыздарды кабыл алып атабыз. Өзүнүн эрежеси бар 170-70 ошонун иш атабыз. Жана берки массивдер боюнча суроо болуш керек. Мен баарыбыз эле барып билебиз. Таза жанагы мурун бөлүнгөн, бирок массивдерди пока бүгүнкү күнгө чейин чечилбедик. Берки жанагы салынган жүрүп дейбиз. Söylendi ошондо чейин кытап башка ишти. Assalamualaikum. O yerde aytayın bu onayda o onayın içinde neyin jardı aytayın. Jardı aytkandan men alsырак. Yok, bunday Ruzira Basra. Aytayın. Yok, bunda Ben özüm açkan yerim var ya, aytayın. En Gönülköy Aktağ'ın canan. Kurulumuz yok, Kızılıyımız yok, Sadibimiz yok, büt istikemiz yok. Dayaksını buna, sadikine baştan söyledir. Selahattin'e sorsun bu ayı. Evet, eski gördüğümüz o karakolda ben altın çıkan çağırdı açtı. Karakol çağırdı, altın çıkan çağırdı açtı. Eski gördüğümüz etti. Bir paratkanlara ben özüm canatlar sarkı sonum. 2 saatlik, 8 saatlik Akçavarlık'ta ilişki verilir de mağdur olduğunu verin aslında. Akçavarlık'ta ilişki verilir. Buna adını altın doğru. жаңарыктын бала бакчасы боюнча негизгисинен бүгүнкү күнгө чейин ишкерлер өзүнүн себептери бар. Бүгүнкү күндө ал себептердин баары чечилди. Счетный палатага келип выявлять эткен эмелердин баарына бүгүнкү күндө калыбына келтирилди. Аяктан ачылышына тоскоол болуп аткан эмеси. Посуда сууз тамак ичкен. Akçavarlık'ta ileride söyledi. Азыр мындайда Акматбекова биздин айылдын Ак Суу району боюнча чынында айтып бергенде бюджети эң аз биздин айылдын район боюнча. Себеби жергиликтүү бюджет болгону 29 миллион, населениясы болсо почти 17 миң. Ошол эле Караколду слабый деп атабыз. Караколду бизге элдин санына бөлгөндө бизден өйдөрөк турат. Себеби алардыкында 29 миллион, бирок калктын саны 10 миң. Ана мындайча айтканда бизде азыркы тапта 10 мектеп, 9 мектеп, бала бакчалардын эле өмүрлөрү 5-6 миллион кетет. Андан тышкары өзү баягы защётный статьялар бар. Ошондон эле артпайт. Акча болсо баары эле бүтүрүп салайбыз, бирок акча жок болгондугуна дагы карабастан аймакта боюнча чоң жумуштар жүрүп атат. Анан тендерге берилген. Бүгүнкү күндө мына селге калп мага чын. Менде азыр бюджетимде 2600 сом эле бар дейм. Бирок ошого карабастан иш алып атабыз. Анан жактан баягы дебет дегенде мисалы үчүн эмелер бар. Пландар коюлган пландар. Бирок бүгүнкү күндө күнүнө 70-80 миң налог казак өчүн келгени эле кетип атат. Чынын айтып бергенде азыркы тапта Маякжан айтып берет. Курултay шайлоодо мында айрыкчы маалымат болгон эмес, бирок быйылкы мыйзам менен айрыкчы маалымат берүү, отчет эмес, маалымат берүү ийгилик койгон экен. Ошого байланыштуу айрыкчы башчысы тиешелүү адамдар менен келип маалымат берип атат. Анан тиешелүү суроолор дагы айтылбай калган суроолор болсо, кагаз түрүндө же болбосо ар бирөө өзүнүн тиешелүү депутаттарына бар, тиешелүү айыл башкаларына бар. Ошол аркылуу калган иштерди суроо жооп көтөрүлсүн. Болбосо башка ишти баштай берем да. Урматтуу жыйындын катышуучулары, мыйзам талабына ылайык айыл өкмөт башчысы Эмек Маралбаев тиешелүү биздин
адамдар менен келип маалымат берип кетти. Керек ыраазычылык бул жасалып жаткан иштин баары бир эле адамдын колунан өткөн жери жок. Өзүңүзгө маалым болгондой айлык өкмөт чече турган маселелер бар, жергиликтүү кеңештин депутаттары чече турган маселелер бар, жалпы эл чогулуп чече турган маселелер бар. Баардык маселени бир адамга жүктөй берген болбойт. Мисалга алганда бирөө дорбогу жоголуп кетсе деле депутаттар кайда жүрөт, же айлык өкмөт кайда жүрөт деген суроо азыркы убакта мода болуп кетти. Жок, ар кимдин өзүнүн жасай турган укук милдети бар. Баарыбыз укукту билгенбиз, бирок милдетти билгибиз келбей калды көпчүлүгүбүз. Бирөөнүн өзүнүн укугун кыйын билесиң, бирок милдетин билет, бирок билгиси келбейт. Ар кимибиз өз жоопкерчилигибизди биле жүрүшүбүз керек. Анан бирөө деле сала бул жасайт, бул жасап кетет эмес. Баарыбыз жапа-тырмак иш кылганда жалпы иш жакшыжылар. Манжа бөлөк билектир деп атпай, жалпы ынтымакта болсо иш жакшыжылар. Мына айлык башчысы менен биргеликте жергиликтүү кеңештин депутаттары баары ынтымакта колдон келишип иш алып барып атабыз. Ушунун баары биргеликте иш чыгып атат. Анан жергиликтүү бюджеттин өзү жогоруда айтып өткөндө аз эле акча. Аны 10 айга жеткирип бүтө албайбыз. Жетпейт. Сырткаты өнүктүрүү фондунбу, райондунбу, областтык жана мамлекет тарабынан акчаларды караштырып ар жакта жер болуп турат ушул иштин баары. Болбосо биздин 29 грубо айтканда 30 миллион акчабыз эчтекеге жетпейт. Кээ бирөө айтышы мүмкүн 30 миллион акчабыз бар экен, 10 айга 3 миллион сомдон таратып койбойсуңар деген суроону да берген кээ бирөөчү. Андай болбойт. Ал акчанын өзүнүн орду бар. Защищенный статья деген бар. Айлык өкмөт аппарат иштегендер айлык акы алыш керек, свет сууга төлөш керек, бала бакча, мектептин көмүр светин текшерүү ремонтторуна бөлүп беребиз. Бөлүп берсең ар жакта бир аз эле акча калат. Ал акчаны 20 депутат талашып жатып калабыз. Жок, ошол үчүн ушундай айырмашылык жалпы берип отурбасыздар. Ушул айлык өкмөттүн бюджетин тыта бербестен сырткары жактагы долбоорлорду жазып, башка каржы булактарын издеп келүүгө да чакырат элем да. Ошондо биздин айлык өкмөтүбүз өнүгүп өсөт. Болбосо кичинекей бюджетти карап отурсак биздин ишибиз жылбайт. Ошондо толук маалыматтарды айтып берсем, Эрмек сиздин ишиңиз ийгилик, аппаратыбыз менен калган ишти өзүбүз тиешелүү жана курултай маселелерди алып бара беребиз. Рахмат. Эсептөө палатасына көрсөтүүгө добушка салып коелу, ошондо добуш берип койсоңуз урматтуу биздин жыйынга катышуучулар, урматтуу делегаттар. Каршы калыс макулбуз баарыбыз, 3 эсептөө палатасы калыс адилеттүү иштеп берет деген макулсуздар, маселе кетти. Сунуш билдирүүңүздөрдү берсеңиздер делегатка баратып маселе козголгондо, анан мен бирден талашмастан очерк менен өзүңөрдү тааныштырып иш алып барабыз, мунун баары протокол менен кетет, баары мыйзамга ылайыктап иш алып баралым. Комиссиясын бекитип алдык, курамын. Зоадан барыш керек, сөзүн ачып ошондой болот да. Жогоруда талкалап айтканда ошондой биздин райондон шайланып барган 8 делегаттын сүйлөбөйт аяктан. Бияктан 8 делегат шайланат райондон. Өзүнчө бул өзүнүн айлыгын же өзүнүн көчөсүнүн маселесин көтөргөн, райондук деңгээлде чечиле турган маселелерди көтөрө турган адамдар. Анан бияктан сүйлөшүлөт, өзүнчө ич-чара макулдашылат. Ким Бишкекке барганда сүйлөйт, аны биз чече албайбыз. Аны шайланып барган делегаттар бизден шайланган 8 депутат тиешелүү адамдар менен отуруп, маселелерди жазып, анан ошол жерден өзүнүн иш-чара сүйлөшүп алып, ошол адамдар чыгып ошол сүйлөйт. Ошол үчүн урматтуу келген жыйындын катышуучулары, биз эсептөө палатасын шайлап алдык мыйзамдуу түрдө. Ошого байланыштуу делегат мен курулуу кыскараак иш алып барам. Делегат болуп барам. Мен ошол оюмду билдире алам. Мен патриотмун, жакшымын, райондук деңгээлде иш маселелерди көтөрүп мен ошондон айта алам деген маселелерди айтыш керек. Бирок аякка барганда дагы бир айтып коеюн. Биздин айылга таза суу, биздин айылга көчөгө кум шагын төгүлбөй атат, бизге трансформатор коюлбай атат, же асфальт коюлбай атат деген маселе болбош керек ал жерде. Чоң көйгөйлүү маселелер болуш керек. Андай маселелер жогоруда айтты, акырын чечип келатабыз. Мына жергиликтүү кеңештин ордуна жакшылыкка депутаттар отурат, айыл өкмөт баштары менен биргеликте отуруп, көчөнүн маселе баары бир жасалбайт экен алар, билесиңер. Көч бара түзөлөт дейт. Сыйкырчы болбогондой баарын бирдей жасалбайт экенбиз. Тигини биякка чоюп, буну биякка чоюп акырында келатат Кудай көрсөтчү. Анан жогоруда жана свет маселесин айтып өтпөйбү, жаңы конуштарга. Жаңы конуштарга жергиликтүү андай сүйлөп айтсынан жана сөздү кайра айтып сүйлөйт. Руху духу бар адамдар бар да, эптеңдүү аябай чоң саясат болуп кетет. Ол жерде 16 кишиге жүзүгө салган киши жактан. 16 киши көчө сүйлөй алганда жактан канат болот. Ошон үчүн деген аябай жакшы кандап жиберели эртең.
Familiyalarını yazalım mı? Yazma yazalım. Eşitlik komisyonu sizin oladınız mı? Familiyalarına kayıt koysanız da. Az az. Алтын Арашан айыл аймагынан чоң курултайга барчу 2 резерв, 2 делегат жабандарыбыз. Familiyi boşver, толыққанды айтсаңыздар. Атаңыздың атын айтып қойсаңыз. Kırgızistan'ın dünya yüzünde tanımlar. Anlar yıkılan zot alt bölümü dünya yüzünde ayağının üretildi zot alt bölümü. Bunu 60. yılda Doğuşlar yazmıştı. Doğuşlar koymuyorsun. Doğuşka koymuyorsun. Sayın Deniz, olsun ayından ol. Buyursa rayonun günün kurulda evet ettiren kadar. Patron eleman çeyrek ayına çoğu birlikte ayrılır. Bazı boy boyunca bizden konuşmalar. Ben düşükte Salman Japarovich deyişlerinin sıkılımız özünün aydaşlarının fikirmen delegatқа başında saylaştı o talqıgın koyuldu. Sonra жана биздин жергиликтүү кеңештин маселелерин президентке жана курултайда үнүмдүү жеткиргенге Анда урматтуу жыйындын акчалары эртелери кандидаттар жөнүндө кыска болсо да маалымат алдыңыздар. Азыр добушка салабыз. Добуштуу маселесин чечип алалы. Кандай мааниде добуш беребиз? Могу жерде отуруп улам берип коюп адамбыз адашып калышыбыз мүмкүн. Былтыр макулдашып жыйында макулдашып келген делегат келген кишилер кол көтөрүп добуш санап мынча адам чыкты деп санап бияка жазылган эсептеп атат. Ошо менен добуш чечилген. Ошондо так дагы болмок. Эми дагы сунуш болсо айтыңыздар кандай түрдө берели? Бирден. Ошол кемеге айыл башчылары отуруп беришсе, именно депутаттар менен айыл башчыларына сиз жанагындай сунуштасаңыз эсептеп палатасы бияка турушуңуздар керек. Чын кетиши керек. Ооба, туура. Анда бияка депутаттар айыл башчыларда добуш берген укугу жок. Ошон үчүн бияка аралашып калбасын. Ана бул маселени чечип алалы. Кандидаттар өзү добуш бере алабы деген суроо. Силер да күнөө санабадыңар? Добуш берсеңиздер болот. Депутаттары жана айыл башчылар. Чыгып берсеңиздер. Атылбайды ол сырттан, Анда Кылычбеков Дания Зайновичке. Алышпай. Жок, сиз ошолор туруп чыктылар эми. Siz çıksanız, şu kandidat barıp gelsin degenge doğuşlarda versenizdер, anam doğuşlar sanalsın, sanab alыңыздар. Anam oşoda turат, sanab alalım. 1, 2, 3 sanаңыздар. Есептеп алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5 olalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adam var. Özü menен 10. 9 menен 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Özü menен 9 oldu. Gittiler mi? Evet, tak sanab alыңlar. 9 kişi sanayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adam. 9 adam mı? 9 adam. Dania yapmasan. Nece siz çıkarırız? 9 kişi, 9 adam. Dania yapmasan. Dania yapmasan özünüzde çıkarırsınız. Yazma otasın. 9 adam mı? 9 adam. Dania yapmasan. Ahmet Bayka, gelin misin? Var mı doğuş? Bir doğuş. Güzel, özür dilerim.
Düşük sağlam. Düşük Düşeke salamat. Tamam geçer. Özümle doğuş verir de. Evet, sen de uşak mı? Evet, özür. Şaşmağınızdan, sağlam. Hiç çarpmasın. Tutturma çıkmaya sana alsın. Resepte palatası. Tak olsun. 18. 18 adam ben resepte palası just durmuşlar. Sen sana mı tutuyorsun? Sana mı? Turbayla koyuyor. Var mı? 10. 8, 9, 10. 10 adam oldu. 10 adam oldu. 10 adam mı? 10 adam. İnanma. Sen kaç sayıyorsun? 10 adam. Ordu çıkmaz mı? Ana kayra girip vermişler de kazanan eko var mı rezerv var. Kayra girip vermişler hatta bol. Caz aldınız mı? Caz aldık. Gir gir ama gir. Aç çöp ver. Sizler emre ceyin takım palata alsın. Akçıbakov Ahmetbek. Biri. Düşeke Salmat Japarovich 18. Salmatoğlu Eleman 10. Delegatlar çıkıp koysamızlar. Düşeke Salmat Japarovich, Salmatoğlu Eleman. Yukarı alalım çek içine. Yukarı oraya. Anda bunday oldu hurmatlı ceyinin katışçılar. Buna özünüzdür, gördünüzdür, doğuş verdinizler. Hiçbir yakta hiç jasalmalar yok. Açık ayaklı doğuş oldu. Bir yakta cennetine geçti deputatınızdağı ayın başına geçtiğinde doğuş verdiğinde akısı da yok. Bilin işkenti. Özünüzdür, gelgen ceyinin katışçılar şayladınızlar. Buna bu ekici git. Bizim altın araşan ayın armağından delegat katarı şu ekici git. Bana özünüzdür şayla verdinizler. Gelgen ceyinin katışçıların köpçülük doğuş verdiğinde ekici git öttü. Andan sırtkarı nizamını belirleyildi, iki adam bundan sırtkarı rezervde boş gerek. Oşo rezervke uşu üçüncü jana Daniel Mursamen'in kulağımız rezervde kalaversin de kalaversin mi? Rezervde kalaversin. Duru gelgen 25. dekabrga jakın bu iki balanın ekonomi teminde balkim. Evet, yaşol argata olup geçiyor mümkün. İki balan bürüsün zarur işi olup kalsa, başka işlerim olup, ökötüm bürü iş olup bana almaya kalsa, ekönün biri içeri geliş olup biri para verir. Mahsus var mı şu an? Bir o, şu bunlar 4 kandidat katayım. İki rezerv asmanlığı kadar bir günü ayıp koyun. Birinci günü 4-6 formatlarla iki sürettü. Bu eşekimizden cennetine geçtim karşısı olup telefon numarı baylanışta almalılardağı 4-6 formatla iki sürettü bir koysamızda. Size bu rayonuna olarak rezerv kadar diyeşim var. Sizge de 4'e doğru götürdük diyeşim. Bundan numaraları almışma oldu, birinci gün birinizden buraya kalıp iştahı kalmaz. Anam, ceyinlik takılar, bu gelgen ceyinin katışları, bağırlarına terek razıçılık, bağırın işinizi iyilik, bağırın ekletiniz önüne söylesin. Çalışılır. Gel ya. Bir minut. Şunları. Gel. 12. Bunlar barankandan rayonun dengeliğinde yapacaktım aslında erdiçi. Bir sunuşum aytarım, her bir ayda o da gelse. Köylülükte жазып кат жүзүнө даярдап койсоңор аякта сөз баары жетишпей калышы мүмкүн. Ошондо тиешелүү министрликке тапшыртып койсо бул жакшыраак болот да. Анан эми ушундай 10 аяктын элдери жанагы делегаттарын силерге ишенип аткандан кийин мен ойлойм ушу силер ушул 10 айдын жанагы делегаттардын ишеничин арттырат. Жекелеп эмес, эми райондук деңгээлде да мындай аракет кылуу. Gel oğlum. Yaxşı. Ой, силерге акча болуп Силерге ийгилик болсун, айыл өкмөтүбүз өнүгө берсин дегенде жакшылыктарыбыз көп болсун.
жолаштырылсын. Айтып берсеңіз. Akçol sizler. Менің арыз экстраз. Yetti yandan